Anan ekинчиден таяк кармаганда молдолор чыгып алып, "Өй" деп эле колу минте берсе, уят болуп, ошого молдо салаваттап турсун деп, колун занит кылып, таяк кармап сүйлөшөт да минтипчи. Ошондо колдор элтеңдебей, олуттуураак турат деп айткан да аалымдар бар. Эми кандай болгон күндө дагы маселе аерде таякта өтө зарыл эмес, айтылып аткан сөздүн өзүндө маселе зарыл болот. Таяк кармап турган ушундай сүннет адат болуп калган кармалып келет. Кээ бир жерлерде жанагы минбардын өзүнүн сабын кармап, ошону кармап сүйлөшөт. Анткени колу бош болуп кетип, кечке эле колун элтете берсе, молдо серьезный болбой калды деп, мындай олуттуулукка жарашпай калат. Молдо олуттуу болуш керек, макам болуш керек, тартип менен жүрүш керек деген сөздөр, урматтуу бир тууганым. Ана минбардан чуркап түшө калып, кайра чыгып, кайра түшө калса, жеңилирээк болсо болбойт да. Илгери парламентте депутаттар мушташып кеткен билесиңерби? Мушташып кеткен спикер чуркап түшө калып аралаш жараштырып калганда, отуруп спикердин артында спикер болгондон кийин, таспиңи тартып отура бердин аракка, мушташып балдар чарчаганда бүтөт депутаттар. Жок, экөө мушташып кетсе, чуркап түшүп спикер ажыраштырып ана кайра келип отурган телевизордон көргөм. Эми мондой болбош керек. Ошого молдо сай салаваттуураак болуп, "Өй балдар" деп айтып туруш керек. Оозду убактысынан 5 минутта өткөндөн кийин жапса эмне болот дейт. Календардан 5 минут кийин жапса, ошол күндү каза кылып тутуп берет. Кечке орозо кармаган тартипте жүрөт, кийин бир күн каза тутуп берет. Эми календарга ишенебиз да, жерде кыйындар жазган календарды, ошону карап ишенебиз да. Анан өзүң карап эле ай чыкпады, ай чыкты деп көзүң мүнтө берсең, илгери бир кызык окуя болгон бизде. Бишкектен ай көрөбүз деп калдык, анан молдо Кимсанбай ажы, молдо Раушан бардыгы жөнөп калды төбө ашууга. Ай көрөбүз деп. Мен айттым, "Өй" дедим, "Айды кантип көрөсүңөр" десем, "Ай көрөбүз төбө ашууга." Жакшы экен дедим. Анан кымыз алышты, коз алышты, барып жеп отуруп мен айттым, "Şu айды көргөндөн кийин кымыз ичкиле" дедим. Анан кымыз ичип алып саат башыңа айланып, анан бириң кашыңы бириң көрүп, "Ай көрдүм" деп эле айта бербегиле силер. Айды мындай нормальный көрүш керек. Өзү ай көрө турган жерди дагы билиш керек да. Onu ай көрө турган жерди билбей эле бият карап ай көрдүм деп берсең, ай болбой калат. Анын сыңарында урматтуу бир тууганым, ошо билгендер жазган календарды. Ошого итаат кылыш керек дагы, ондон 1 секунд кечиктиргенге болбойт.